Мирлан Исакбекович, цифровизация министрлигине канча ишкана кетти? 5 акционердик коом. 5 акционердик коом кетти. Телеком, Дастан, Мегаком, Дастан, Евразийский банк, Кыргыз почтасы. Урматтуу депутаттар, мына цифровизация министрлигине мошенник Талант Имановду койдуңар, мына ушул коррупционный деятельность башталды. Бул под четким руководством Ширшова болуп атат. Мынакей, запомните раз навсегда. Көрөсүңөр мынакей, могу 5 ишкана бардыгы сатылат. Бардыгы жок болот. Мынакей, 1,5 миллиард сом прибыль берген Телеком. Ширшов-то, Иманов-то. Мы знаете, Иманов, понимаем, это Ширшов. Они шайки-лейки, 2 сапога пара. Понимаете? Андан кийин, мынакей, Кыргыз почтасы боюнча, мына бердиңер. Мынакей, Кыргыз почтасы эч нерсе өзгөрүлгөн жок. 6 ай өттү, разбитая корыто. Эч нерсе болгон жок. Анан урматтуу Мирлан Исабекович, сиз айтып атасыз, мен гарантия берем дейт. Сиз эч кандай гарантия бере албайсыз. Эртең сиз бар болосузбу, жок болосузбу, ал бир гана Кудайдын колунда. Конечно, өмүрүңүз узун болсун, бирок иштебей калышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн сиз эч кандай 100% мен гарантия берем деп айтпаңыз. Депутаттар, ушу аманат холдингде мындай деп чечсем да, биринчи аманат, анан жаманат, анан сатылат, анан жоголот деп коет. Лучше сатылат деп эле койбойсуңарбы? Эмне кереги бар анын? Атын өзгөргөндөн бир нерсе өзгөрмөк беле. Анан урматтуу Мирлан Исабекович, мына карап туруңуз. Айылбанк, РСК банк, Кыргыз алтын, государственная ипотечная компания, государственная страховая компания, Шумкар, Кыргыз нефтегаз, аэропорт Манас, Бишкек строительный завод. Караңызчы, жалаң мындай түм эле огромный пайда алып келип жаткан ишканаларда эмне кереги бар мунун? Ошол мамлекеттин мүлкү эле турбайбы? Фугинин балансында турса болбойт беле. Бул элдин мүлкү да. Урматтуу Мирлан Исабекович, мен ошону айтат элем. Урматтуу депутаттар, мен менчиктештирүү ушул мыйзам долбооруна каршымын. Анткени бул элдин мүлкү. Мамлекет бул эл. Ошон үчүн элдин колунда туруш керек. Эгер бир условие менен макулмун, ошол мамлекеттин мүлктөрүнүн ичинде турган убыточный ишканалар болсо, аны сатса болот. А эмне үчүн ушундай многомиллиардный пайда алып келип аткан ишкананы сатыш керек? Мен буга каршымын. Анан жанагы аманат боюнча, Мирлан Исабекович, бул жанагы Баткендеги аманат эмеспи? Баткендеги аманат болсо болбойт, байкеси. Чатак иш. Эми урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, мен күйгөнүм үчүн айтып атам. Күйгөнүм үчүн бул элдин мүлкүн сактап калалы. Биз да кетебиз. Бизден кийинки муундарга калсын. Чоң рахмат.